Жогорку кеңештин депутаттарынын көпчүлүгү Жашыл Мурас улуттук компаниясын колдоого алышууда. Алардын бири Эмил Жамгырчиев. Ал 1 жыл мурун Татарстандык ишкерлер менен көчөттөрдү алуу боюнча келишим түзгөн. Бүгүнкү күндө карагай, көктерек сыяктуу 5-6 түрлүү көчөт алынып келинип, чоң кемин жаратылыш паркына отургузулду. Мен ойлойм, бул эми жакшы программа, мындай нерсени биз өзүбүз колдошубуз керек. Бир гана бул жетекчиликтин деңгээлинде эмес, колдордон келсе ар бир жаран өздөрүнүн салымын кошуп, ушундай жашылдандырганга баары аракет кылышыбыз керек. Ошондо мен ойлойм, биздин мамлекет жашыл мамлекет болуп эсептелет да. Татарстандан учак менен алынып келинген көчөттөр менен чет элдик жеке ишкерлерди экология министри Тосуалов ишти толугу менен көзөмөлгө алууда. Чүй облусунун чоң кемин аябагында жалпы 4000дей көчөт отургузулду. Вчера 24 мая Бул карагай, көктерек, арча жана башка көчөттөрдү биздин Казандагы өнөктөштөрүбүз алып келди. Алар чоң кемин жаратылыш паркына отургузулууда. Көктеректи калктуу конуштардагы кичи скверлерге да тигүүнү ойлоп жатабыз. Жуп кече учак менен келди. Бүгүн 4000ге жакын көчөт бул жака отургузулду. Биздин климатка кандай адаптация алат көрөбүз. Казандагы чет элдик өнөктөштөр менен кызматташууну дагы да улантабыз. Алар тажрыйбасы менен бөлүшүп, биздин адистерди окутууга даяр экенин билдиришти. Себеби алар көчөттөрдү өзгөчө техника менен отургузуу долбоору ишке ашууда. Атан QR коддор колдонулуп, кийин кайсы жерге кандай көчөт отургузулганы тууралуу жалпы маалыматтык базага түшөт экен. Год тому назад я приехал в Кыргызстан и влюбился. 1 жыл мурун мен Кыргызстанга келгем. Ошондон бери өлкөнүн жаратылышын сүйүп калдым. Буга чейин мынчалык кооз жаратылышы болсо дагы, Кыргызстандагы совет мезгилинде токой өстүрүү иштери тууралуу көп эле илимий статьяларды окуп жүргөм. Жыл сайын 1000 гектарга көчөттөр отургузулчу экен. Бул мага чоң мотивация берди. Ушул тажрыйбаны кайталгым келди. 3000 метр бийиктикте ат менен тоо чокусуна көтөрүлгөндө Жогорку кеңештин депутаты Эмил экөөбүздө ушундай кооз Кыргызстанга Татарстандын көчөттөрүн отургузуу идеясы келди. Мына эми ишке ашырып жатабыз. Повторить этот опыт, даже потому что я очень люблю природу. Бүгүнкү күндө Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында республика боюнча жалпы 4,5 миллион көчөт тигилди. Катарында чет мамлекеттен алынып келингендери да бар. Татарстандан 24 майда 7500 көчөт алынып келинген. Кыргызстанды жашылдандыруу программасын колдоо жүрүп атат. Азыркы учурда мынакей ушул болуп аткан, бизге жардам кылып көрсөтүп аткан бул Татарстан бордош элдери самолетундагы өздөрү төлөп көчөтүндагы бекер беришип, өздөрү бүгүнкү күндө биз менен чоң кемин өрөөнүндө кошо биз менен отургузушуп, биздин жаратылыштын ушундай кооздугун көрүп суктанып атышат. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында 12 мартта Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн баштаган. Ага ылайык жыл сайын өлкө боюнча 5-6 миллион көчөт отургузуу максаты коюлган. Учурда өлкө аймагында бак-дарактарды отургузуу иштери уланууда. Рахат Кыдыр Токтоева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.